Бул айыл кыргыздын эски жашоосун элестеткен, тоолук кыргыздардын жашоосун чагылдырган, чыныгы таза жүзү таза бойдон сакталып калган кыргыз айылдарынын бирден бир этностук жана эстетикалык айылы. Бул айылда азыр эч ким жашабаганы менен кылымдан кылымга өткөн элестер сакталып калган. Бул тарыхый ылай дубалдар көп тарыхты кулагыңа шыбырап гана турбастан көз ачылбагандарга «Эй Дөнөнбай, көзүңдү ач» деп тынымсыз сөөмөй кезеп турат. Совет өкмөтү кыргыздарга теңчилдик, бакыт, таалай жана түбөлүк кубаныч алып келди деген тарыхын билбеген кыргыздарга жок, мына кыргыздар Совет өкмөтүнө чейин эле мамиле кылууда, карым катнаш жасоодо өзүнүн тартиби жана жазылбаган кодекси бар экенин айтып турат. Замандын өзгөрүүсү менен жаштар пастап эңкейип ылдыйлап отурушуп, бир тобу буркан шаркан айылдарга кирип жуурулуп тамсалып, а бир тобу күркүрөгөн шаарга сиңип кетпедиби? Сиңип эле кетпестен бир отолу кайтпай турган болушуп кетишти. Анткени азыркы глобалдуу жашоонун прогрессивдүү талабы да ушул болуп калбадыбы? Айра сөздү уласак, ушул айылда Исмайыл аканын жери деп аталган кичинекей алакандай болгон 10 чарчы метр жер бар. Жана ошол эле Исмайылдын үйүнүн урандысы бар. Мындан туура 100 жыл мурун, же башкача айтканда өткөн кылымдын 20-жылдарына чейин жашоо ыргагы бир калыпта эле келе жатканда опул-топул эле жашоо өзгөрүп, орустун борбору Санкт-Петербургда бийлик алмашып, бийлик чынжырчасынын таасири уланып отуруп Түркистан губернаторлугунун Фергана областынын Ош уездине жетип келип, Ошко келген динсиз бийлик өкүлдөрү элдин тынч жашоо ыргагын бузуп жибербеди беле. Анан динсиз бийлик кантип кылымдар бою дин жана салт менен жашаган элди башкарды деген логикалык суроо өзүнөн өзү туулат да. Ошол суроонун бир учкуну ушул айылга да жетип, бул айылдагы ар бир үйгө кирди. Эл катары жай барака турмуш өткөргөн, эгин сээп дыйканчылык кылган, атасы Сыдыкбайдан калган малын жайып, кээде тузак коюп кекеликчилеп, кээде түтөтмө мылтыгы менен кийикчилеп, кыскасы сонун турмушун урап жүрсө, жогоруда айтылып өткөндөй бир күн эле жаңы динсиз бийлик өкүлдөрү колунда барлардын мал мүлкүн тартып алып өздөрүн кулакка айдап сүргүн кылып, эл ичине түшкөн ызы-чуу Исмайылды кыйгап өтпөдү го. Ошол учурда Совет өкмөтүнө каршы чыккан атактуу Айтмерек эл кыдырып, эл ичинен аскер топтоп жүрүп, ушул Каракур айылына келип, Исмайылды да катарына кошот. Исмайыл үйлөнгөнүнө 1,5 жыл болуп, 17 жашар келинчеги менен Зулпукар аттуу бир уулду болушуп, келинчеги дагы кош бойлуу болот. Каарыган апасы Сурмага кош бойлуу келинчеги менен уулун таштап, жүздөгөн жаш жигиттер менен колуна мылтыгын алып, ыйык согуш үчүн, ислам динин коргоо үчүн Совет бийлигине каршы аттанып кетет. Ал өзүнчө узун окуя. Ал эми бул айыл боюнча дагы айта турган болсок, бул айылда менин да бала чагымдын бир үзүмү калып кеткен. Кечээ жакында эле ушул айылдан дин аалымы Муктар Дамбылда чыгып, тоо эли эмес, бүтүндөй чөл эли да, же болбосо башкача айтканда Ош областы анын аалымдыгын тана алышпады беле. Анткени Муктар Дамбылда эски молдолордон айырмаланып, араб грамматикасын алып келди. Алып эле келбестен аны окуунун оңой ыкмаларын өздөштүрүп, канчалаган шагирттерди чыгарды. Ошондой аалымга шагирт болуунун бир үлүшү мага да буйруду. Алхамдулилlah. 1987 жылы Сарыф илимин ушул Дамбылдадан окуп, ушул видеодогу айылда бир канча ай жүрүп калдым. Ошентип дагы айтаарым, бул айыл чоң атам Исмайылдын айылы. Жана ушул айылдын мүрзөсүндө 25 жаш курагында каза болуп, түбөлүккө кыямат күнгө чейин уктап жатат. Бул айыл менин атам Зулпукардын айылы. Бул айыл устазы Муктар Дамбылданын айылы. Бул айыл Совет өкмөтү элдин дининен салтынан ажыраткан советтик оор доордо динди сактап калууга жан өрөгөн молду Ажы Мамат Дамбылданын айылы. Бул айыл Кудайберди Миңбашынын айылы. Бул айыл жакшылар чыккан айыл. Эң акырында айтаарым, бул айыл 6 кылымдагы Меккеге окшош болгондугу үчүн Умар радиаллаху анхунун динге келүүсү жөнүндө 40 сахаба аттуу кино тартылган айыл. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн
Çoğ rахмат, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.